Жашоодо эң кыйын нерсе өзүңдү таанып билүү. Ал эми эң оңою башкаларга кеңеш берүү эмеспи? Жаз мезгилинде жалпыңыздарга жакшылыктарды каалап, сиздер менен Үмүт телестудиясынын Жылдыз менен 5 мүнөт рубрикасы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин мейманда Кудул Курбаналиев Курсанбек Кадырович 1977 жылдын 13 ноябрында туулган. Жылдызы Чаян. Жашаган жери Бишкек шаары, Восток 5-район. Мингени Мерседес. Хоббиси классикалык музыкаларды көп угат. Баалаган саясатчысы Адыхан Мадымаров. Аял затындагы назиктик сапатты жогору баалайт. Спорттон бильярдты, жаныбарлардан жылкыны сүйөт. Сүйүп жеген тамагы апасынын нан палоосу. Ошондуктан бою 180 см, салмагы 80 кг. Кээде ичкиликтен бир аз пиво, майрамдарда орточо коньяк. Махабат тартына 10 класста кабылып, дарысы Гүлмира аттуу бийкеч болгон. Жаман сапаты ачуусу тез келет, бирок Кудайдан коркот. Жакшы сапаты март берешет. Ошондуктан артында жакшы из калса деп максат кылат. Учурда бир уул, бир кыздын сүйүктүү атасы, жеке чыгармачылык менен алектенет. Оба, асмандын көркү жылдыздар, Орто Азиянын көркү кыргыздар эмеспи? Кыргызды көпкө тааныткан, көп талантты багынткан, таланты такшалып, көп кыздарды какшатып, кыздардай жазда ачылып, ордолу отко ашыгып, ыр күлкүсүн камынып, каретти коюнга камынып, күлкү күйөрмандарынын күлүгү Тынар Курбаналиев менен биргеликте биринчи көрсөтүүбүздү эфирге узатмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ордолуу шаарыбызга куш келипсиз. Рахмат. Ошо чыгармачылык дүйнөгө деги эле кудул болушуңузга ким түрткү берди эле? Кантип ошо чыгармачылык дүйнөгө келип калдыңыз эле? Мен негизи буга чейин Бешилик театрына чейин Жалал Абад шаарындагы Барпатна театрында иштеп жүргөм. Ошол учурда концерттерде ведущий болуп жүрүп, так жана сиз айткандай кудул өнөргө түрткү болгон менин устатым, менин агайым, кыргыз эстрадасынын өзүнүн чоң орду бар, Рахман Разыков деген агай чоң түрткү болуп, ошол кишинин жардамы менен ошол өнөргө, ушул чоң сахнага келип отурам. 18 жаш берем жаным деп айтып коюш эркектер үчүн сапарлоо. Биринчи сахнага чыкканыңыз туурасында айтып өтсөңүз. Биринчи сахнага чыкканда 94-жылы ал убакта Клара Алибекова деген кызыбыз жаңылан ырдап чыгып аткан. Ошол кезде менен улуу байкем Клара Алибековалардын концертинде ошол Нур тобунда ведущий болуп иштечи. Анан менен улуу байкем чоң кайненеси каза болуп калып, концерт болордон бир күн мурда ал Батага кетип калып, анан Нур тобунун көркөм жетекчиси бар Алмамет Исаков деген. Ошол Алмамет аке кааласаң каалабасаң чыгасың, сен акең чыгып эле жүрбөй, бар деп болот. Анан акем кийим кийгизип чыгарып берген, алгач сахнага чыкканым ошол менесинде. Анан ошондон кийин эле алып баруучулук өнөрлөрдө, концерттерде, кийин театрда, спектакльде ролдорду ойноп калдым. Ошондон улам сахнага болгон шыгым ошол театрда иштеп жүргөн учурда көбүрөөк неметип кетти болуш керек. Улуу муундагы агайларыбызды карап көрсөңүздөр, бизге караганда мындай аң сезими, мындай тарбиясы алдаганча башка да. Себеби аларды мурун улуу муундагы апаларыбыз бешикке бөлөгөндө акырын ушундай кылып, андай айтып, терметип уктатчу. Азыркылар антпайт. Бизде сериал деген беле чыккан. Сериал көрүш керек деп бала укташ керек. Ушундай чайкап келет бешик күнүнө. Учурдагы бешилик жөнүндө айтып өтсөңүз. Учурда азыр көпчүлүк эле айтып калат го, бешиликтин балдары таркап кеттиңер, мындай мындай деп. Жок, бешиликтин балдары таркап кеткенибиз менен, бирок бири-бирибизди сагынган учурда, чогулгубуз келгенде чогулуп концерт берип атабыз. Былтыр күзүндө да бешөөбүз чогулуп келип концерт коюп кеттик эле. Буюрса, быйыл күздө дагы бир жакшы бешөөбүз чогулуп бир 5 күнгө концерт берели деген жакшынакай ойлорубуз бар. Балдар таркап кеткени менен, бирок бешилик театр, бешилик продюсерлик борбору ушул күнгө чейин иштеп турат, жакшы эле. Бала чагың тынчбы? Тынч уктагансың. Роуту ушу болсо жакшы экен. Милисе окшобойдун го. Көзүңүзгө эмне ачы допу көрүнөт го? Шапкең болсо. Ой, биягында кийим. Ой, мен азыр айткан тойго шашып кеткан жермен начальник чакырып калдым. Мейли бала, башыңда шапкең болсо эсеп. Болду, милисиясыңбы болду эсеп. Анын үстүнө кызда бир макал бар. Эшекке килем жапсаң деле эшек деп коет.
Сиздер эл аралап ар түрдүү жагдайларда жүрөсүздөр, ошол учурдагы күлкүлүү кызыктуу нерселерден айтып берсеңиз. Бир жолу көлдүгө кетип атып, көлгө баратып. Анан Талант деген дос балам бар. Экөөбүз машинада кетип атып, анан тамак иче кел десек, ширеңге таппай калып, анан артта карасак Санжар, Эрнес, Рысбек бүт баары уктап атып бирден. Анан түн бир болуп калчу. Чолпондага жетип калган экенбиз. Карасак уктап атат да, баары учетең. Анан койчу сонмол уктап атып уйкусун бузбай койчу. Анан көрүм жолдун боюнан токтотуп эле камоктон күкүрт алалы да, сыртта туруп таза абада чегип алалы. Уйкусу ачылат. Анан камок жанына келип токтотуп, анан Талант бар эми бияктык экенин билгиси келбеди окшойт, оштук экенин билгиси келбей барып, саламатсызбы эжеке деди эле, эжеке саламатчылык деди. Анан ширеңкеңиз барбы десе, бар десе, биттени берип коюңчу дейт анан. Балаңыз тартып екен. Тарынып шаарга качып келе берген екен. Шаарга качып келгенден кийин деле аябай жакшы иштерди кылып жүрдү балам. Актер болуп иштеп жүрдү. Жоқ, жанагы Шокпак деген сериалга бар го. Ошонун ар бир сериясына катышат эле бар. Милицияга ушундай чакырган экен, байкуштар сүрөткө тартып рамканын ичине илип алышты эме. Куудул менен молдону эл багууга милдеттүү деп айтып жүрөсүз да, учурда айлык маянаңыз туурасында эл сизди кантип багып жатат? Бизге элден өткөн демөөрчү жок. Биздин эң биринчи демөөрчүбүз бул биздин калай калк эл журтубуз. Эл арасында сиздин үй бүлөңүз туурасында түрдүү сөздөр жүрөт. Ошол туурасында өзүңүздүн оозуңуздан угуп кетсек. Эл арасында эми кандай ушактар жүрүп атат билбейм, бирок кайсыл жерге барып калсак, ушинтип сурап калат. Келинчең менен ажырашып, таарынышып кеткен турбайсың деп калат. Негизи таарынышып, ажырашып кеткенибиз чын эле, жана калк айтса калп айтпайт дегендей эле. Эми жанагы кыргызда сөз бар го, казан аяк кагышат экен. Балким андан кеткендир, балким менден кеткендир. Экөөбүз тең чыгармачыл адам болгондон кийин чыгармачыл адам бири-бирин түшүнүп жашаш да өтө оор нерсе экен. Же мен анын чыгармачылыгын түшүнө албадымбы, ал менин чыгармачылыгымды түшүнө албадыбы, айтор билбейм. Мен аны күнөөлөгүм деле келбейт, күнөө анда деп. Мен өзүмдү эле күнөөлөгүм келбейт, күнөө менде деп. Эми ал үй бүлөлүк секрет болгондуктан, бул жерде экөөбүз тең эле турмушка, экөөбүз тең эле бири-бирибизге күнөөлүүбүз деп ойлосок керек. Коноктон анекдот. Көлдүк туугандар. Алтымал кармалып турду. Алтымал кармалып турган Алтымалга айтып бере. Мени куруп жеп койгонуңар да эмне? Андан көрө 3 желанияңар дейт, мен аткарайын десе, көлдүктөр айтты, ушундай эле аткаргың келсе, биздин бир эле желаниябыз аткарып бер, мейли кой бер эле. Десе, кандай желания коесуңар дептир. Десе, көлдүктөр айтыптыр, мунугу Бишкекке ош жаллооттор тыгылып кетти. Ушуларды бирдеме наракка кетирип берчи десе, балык жок аке, илажы жок дейтимиш. Эмнеге десе, мен эми оштон болом деп коятмыш алтын балык. Сынар бизде кабарчы. Алишер аке, ушул акыркы күндө чыгармачылыкта кандай өзгөрүүлөр болуп атат, келечектеги пландарыңыз кандай? Ушул тууралуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз бир кыскача айтып кетсеңиз, бирок кысканан тантып кетпеңдер, аны тантырап бирдемелерди оозуңа келгенде оттоп найнай бербей, мындай кыска нуска жооп берсеңиз. Келечектеги пландарбы? Келечектеги пландарыңыз. Келечектеги пландар ушу. Келечектеги пландар. Я, дейм. Үй бүлөлүү болсоңуз деле темселеп общадан кетпейт экенсиз, кайсы общага болсо ошонун алдында жүрө берет экенсиз. Менин угушума караганда, ошол сиз барып жүргөн общада жашаган кыздарга өзүңүздүн каалооңуз кыскача майрамдык. Биринчиден ошол общадага мени барып жүргөнүм, ким көрүп, ким угуп, ким эме кылып аткан болсо ошол. Жок, сүрөттөрүңүз деле бар экен. Биз кыздар менен түшкөн сүрөтүңүздү общадан көрүп чыктык. Ошол жака көбүрөөк барат экенсиз. Айрыкча элдер кечкисин саат 8ден 12ге чейин общада жүрсө, сиз наоборот түнкү 12ден эртең мененки 8ге чейин общада көбүрөөк жүрөт экенсиз. Ошо жанагы айрым келген Бишкектен келген акелерим ошол жерде мас болуп уктап калыптыр. Ошо Тынар акең ошол жерде мас болуп жатат дегенди издеп барып калчу. Мына ошол мезгилдерде көрсө керек. Көпчүлүк учурда сизди мас акыбалында да көрөт экен, общежитиядан. Балким ошол жигит менен кошулуп ичип алып анан кийин жаштан өзүңүз токтото албай общагага кетип калган учурларыңыз болот балким. Мен эч качан ичкен эмесмин, ичпейм дагы, эч ким менин ичкенимди көргөн эмес. Демек ичкенге акылыңыз жетпейт, Ичкенге акылым жетпейт туура.
Жашоонун кичинекей көз ирмеминде сиздер менен Үмүт телестудиясынын Жылдыз менен 5 мүнөт рубрикасы болду. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолугушканча саламатта калыңыздар. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.